Анан буларда ошол тиги кандай болуп тандалат, э? Ооба, Бул маанилүү да. шайлоо барбы, Жолбосо жолбосо жалпы элдик шайлообу? мисалы бизде шайлоо аркылуу тандалат да. Тандалат. Эл тандайт да. Аларда кандай? Аларда мындай экен да, бул албетте жана ким бийликке келсе өзүнүн сөзсүз түрдө ачык айтылбаса да командасы бар да. Мисалы үчүн Ден Сяопиндин командасы бар, туурабы? Ар биринин командасы болгондо ошол команданын ичинен эле тиги ушул туура келет деген, бардык жактан мыкты, менин кийин ишимди улантат деген ошондой көз караштан эле тандалат экен. Чын айтканда, уже кийинки мураскор белгилүү болуп калат экен. Бул башкача айтканда, сен өзүң кетесиң, бирок сен ошол командадагы кийинки мураскорго бийликти өткөрүп бересиң да. Анткени бул бир жагы Кытай аябагандай чоң өлкө, анан эл да көп да, миллиарддан ашык. Мындай чоң мамлекетти башкаруу деле жеңил эмес да. Ошондуктан мындай саясий өйдөлдү турбуленттүүлүк булар үчүн чоң коркунучту жаратат да. Ошондуктан партиянын ичинен эле ошол ким мураскорлору улам тандалып отурат. Бул салт болуп калган да. Бул аябай мыкты салт болчу бир жагынанчы. Анткени бир киши келип алып эле 10 30 жыл 40 жыл отура бербейт да. Конституцияны бузуп, мөөнөтүн бузупчу. Анан бирок азыр кандай болот? Эми аны көрсөтөт убакыт.